орун алды. Буга чейинки жолдоштук беттештерге салыштырмалуу, мисалы үчүн буга чейинки биринчи турда Түркмөнстан менен беттеш Лайва бул дал ушул Тажикстандын капитаны. Алар биздин курама канчалык ийгилик жаратат. Кызматыңыздарды болсо азыр бул чабуулдан кийин сөздү улайбыз. Мединанын тепкен тобу жана Айжан Боронбекова. Ошентип мындай учурда Түркмөнстанга каршы оюнда биз 1 гол жаратып алган болчубуз. Кенжебүй гол! Кандай идеалдуу кыймыл аракет. Чыныгы чабуулчу деп айтсак. Мынакей карасаңыздар, азыр ушул жерден назик пас берет. Токтотуп туруп дарбазачынын буттарынын арасынан өткөрүп эсепти ачты. Биз азыр болсо сол канаттан баратат, жакынкы бурчка тепти. Биздин бактыбызга алта стилүү болуп аткан болсо, азыр бул жерден жакынкы бурчту камалууга алып көрдү Кенжебүй. Азыр Нурсулуу сонун пас берди, Айжана баратат, жана Медина. Ай карасаңыздар, топту жөндөө учурунда бир аз маселе жаралды. Ага карабастан Нурсулуу сокку менен жыйынтыктады. Үчүлөрү экинчи тайм башталды. Кыргызстан жана Тажикстан курамаларынын ортосунда бул улапы кете алган жок. Себеби биздин азыр сокку Акылай кармап кала албагандан кийин бирок Азамат колу менен түртүү ийгенге. Айжан Боронбекова жана гол! Айжана Боронбекова дарбазачынын бир асасына чыгып кеткенин көргөн экен. Жана ошол чындыгында идеалдуу болуп чыкты тепкен тобуна. Карасаңыздар, дарбазачы бир аз бери чыгып алган. Ошондуктан үстүнөн ашып өткөн топко жете алган жок. Өтөн көздөй тебип алды. Дарбаза бош жана тепти. Бийигирээк. Жетишке Медина өзү тебет. Медина жана гол! Бул жерде Мединанын пасынан кийин Назик Күмүшбек кызы ошентип 3-чү голду жаратты. Чекитти койгон сыяктуу Мединаны басымдуу бөлүгүн жасады жумуштун. Карасаңыздар, дарбазачыдан серпилген учурда Назик Күмүшбек кызын акыркы алыскы бурчта даяр турган болчу. Андыктан ошол замат жакшы позитивдүү маанайда биз эми сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик.